Assalamu alaikum, урматтуу замандаштарым, бир туугандарым. Кудай аманчылык, тынччылык берет. Анткени адам кээде ден соолук сурайт, кээде аманчылык сурайт. Бирок чынчына келгенде аманчылык маанилүүбү же ден соолукпу деп алдыдан сураганда көпчүлүк аманчылык деп айтат экен. Эсептен дегенде ден соолук бул бир өзүңө сурай турган нерсе. Бирок аманчылык жалпыга керек нерсе да. Мисалы аманчылык болбосо кээде ден соолугунда эле кадырын билбей калат. Алдында тамак жайнап турса, бирок бул жакта ок чыгып атса, бул жакта бомба жарылып атса, бул жакта танк атып атса, каяктагы ашканын, жегенин жегим, ичкенин ирим деген сөз ушундай болот экен. Негизи бул байлыкка болгон сүйүү жакшылыкка алып келбейт, анткени уурулук, тономой, бирде бир кыянат кылмай, өлтүрмөй көпчүлүктүн бардыгы ушул дүйнөгө болгон сүйүүнүн айынан болуп атат. Ошон үчүн бир сөз бар. Дүйнөгө кирсеңби, бирок дүйнөнүн ичине киргизбе деп. Ошон үчүн азыр аябай кайрымдуулуктун учуру колдон келишинче ушул Баткен тарапка жардам берели. Анткени канча адамдар үй жайын таштап коюп, жумушун таштап коюп, оокатын таштап коюп азыр алтын башын аман болсо деп үй бала бакарасы менен чыгып кетти. Атайын жайларга жайгашып атат. Мына бүгүн биз баштадык кайрымдуулук акциясын, Баткендиктерге жардам деген акцияны. Биз кол менен көздөй болобуз, анткени көздөн жаш чыкса боло акчет, колго бир тикен кирсе, кол ооруп калса көздөн жаш чыгат. Ошондой болгону Кудай бизге оомат берет, береке берет. Эми бүгүнкү тема өзгөрүүнү өзүңдөн башта деген тема экен. Чындап бир сөз бар да, бир адам айткан экен, мен буга чейин дайыма ойлондум деп. Дүйнөнү өзгөртөм деп. Бирок өзгөртө албай койдум, акыры бир деген түшүндүм дейт, дүйнө менин өзгөрүшүмдү күтүп атты. Чынчына келгенде бирөөнү оңоштуу же бирөөнү мындай бир туура жолго салышка сен милдеттүү эле эмес. Бирок өзүңдү оңошко, өзүңдү туура жолго салышка, кемчиликтер менен күрөшкө сен милдеттүүсүң. Милдет деген ушундай нерсе, сөз кылыш керек деген нерсе, бул парз нерсе. Ошон үчүн адам экига жараткан эки көздү бекер көрбөптүр. Ушу бир көзү менен өзүңдүн кемчилигиңди кара, бир көзү менен бирөөнүн жакшы жагын көр деп берген экен. Биз тескерисинче бир көз менен өзүбүздүн жакшылыгыбызды көрөбүз, бир көз менен бирөөнүн кемчиликтерин көрөбүз. Ошон үчүн дайыма уруш талаш, ошон үчүн дайыма келишпестик, конфликт. Адам падышага баш ийет. Биз кыргыздар ушундай элбиз. Тыштагы падышаны ташбаран калып куала бергендей болот экенбиз да. Анча-мынча мыйзамга баш ийбеген, анча-мынча эрежеге баш ийбеген, бийлик тааный бербеген, ушундай бир эл болот экенбиз. Бирок ар бир адам ичиндеги падышаны бар. Ал падышанын аты жүрөк. Жүрөк эмне десе ошонун баардыгы аткарат. Ошон үчүн жүрөк оңой дейт. Эгерде жүрөк оңолсо адам оңолот дейт, амал оңолот дейт. Амал оңолсо адам оңолот дейт, андан кийин адам оңолот дейт, адам оңолсо адам оңолот дейт. Ошого өзүңдү өзгөртүү деген өтө бир маанилүү нерсе. Өзгөрүү эмнеден башталат? Ойдон башталат экен. Эгерде оюң туура эмес болсо, амалың да туура эмес болот, кадамың да туура эмес болот. Мына мисалы жөнөкөй эле бирдекени айталы, эс алуу деген көпчүлүк үчүн бул ресторанга барыш, түнкү клубка барыш, кафеге барыш, ал жака барып ырдайт, бийлейт, чордойт, арак ичет. Андан кийин адамдар менен бир пайдасыз сөздөр сүйлөйт. Эс алып келет, ичип, анан бийлеп, көңүл ачып келет дагы түнү менен кээде ваннага көрүп кусуп чыгат, эртеси кечке көңүлү маанай чөгүнкү жүрөт. Көрдүңүзбү, эс алуу дегенди көпчүлүк туура эмес түшүнөт, ошон үчүн туура эмес амал кылат. А дегенде туура ой, андан кийин туура амал, ошондон кийин гана жаш өзгөрөт экен да. Мисалы сүйүү дегенде дагы биздин киночулар, өзгөчө мына батыштагы Голливуд режиссерлору, мастерлери сүйүүнү таптакыр туура эмес түшүндүрүп койду да. Мисалы кинону көрөсүң, анан экөөнүн бир туура эмес жүрүм турумун, сыйнасын, мыйзамсыз байланышын, никесиз байланышын сүйүү деп көрсөтүп коет. Ошону туурап азыр канча адамдар жолдон чыкты. Чынчына келгенде бул бузукулук. Кыргызда бир сөз бар го, Алла таякты атынан ата дегенчи. Же болбосо Алла кушту атынан ата деген бир сөз бар. Ошон үчүн бузукулукту бузукулук деш керек, сүйүү деген сүйүү деш керек. Сүйүү чынчына келгенде ак никеден келе турган нерсе. Сүйүү жоопкерчилик менен улуу кеш кошо келе турган нерсе. Ошон үчүн бул өтө маанилүү нерсе, ойду оңдо дейт да. Оюң оңолсо андан кийин амал оңолот, амал оңолсо анан кадам оңолот деген бир сөз бар. Анан эми мына сон эле болуп жатат деди, Кудайга шүгүр. Кайрымдуулукту кайсыл жакка жөнөтсөк болот, Баткендеги үй-бүлөлөргө дейт. Мына биз бүгүн мен Инстаграмдагы баракчама кирсеңиздер болот, Фейсбуктагы баракчама кирсеңиздер болот. Атайын эл сомдон же болбосо башка бир номерлерди таптык, ошого которо бериңиздер. Кудай кааласа аманатты жеткизип беребиз. Акча топтолгондон кийин кайрымдуулукту туура пайдаланып, ошого тиешелүү нерселерди алып, Баткенге барып келели деген ой бар. Анан эми Баткенди көрүп атасыздар, эмне болуп кетти дейт. Көпчүлүгү мына кабарды эле жок, ошо кабары жок бир жагы жакшы, анткени балким алыста жүрөттүр, жүрөгүн ортканда эмне экен дестердинчи. Бирок мусафирдин батасы бир тиет дейт, ошол Баткен жергесине, деги эле Кыргыз жергесине аманчылык, тынччылык тилеп коебуз. Бул өтө маанилүү нерсе. Суроолор жооп бере бересизби? Анан
Мен ушу бир деген тилейт элем да. Чындап азыр адамдар байлыкты аябай жакшы көрөт, бирок качан өлүп каларын эч ким билбейт. Бир коңуз жөнүндө хикая бар да. Коңуз мультфильмдерди карасаңыздар бир тугулуп, топко окшогон бир деген топтоп жүрө берет. Бирок бир өкүнүчтүү ушул экен, ошол коңуз топтоп туруп өзүнүн ийин алып барат экен, бирок ошол тоголук топтоп келген ийине киргизе албай калат экен. Анын айла жок өзү кирет экен, киргизем деп отуруп. Өзү ошол ийине кирет экен дагы өлүп калат экен да. Өлүп калат экен, ошо менен дүйнөсү аркада калат экен. Ошон үчүн бул дүйнөнү кырк дүйнө деп коет, заң дүйнө деп коет, пайдасы жок дүйнө деп коет. Адам дейт өзүнүн байлыгына 3 нерсени шерик кылат дейт. Биринчи тагдырын шерик кылат дейт. Тагдырда эмне болоорун эч ким билбейт. Экинчи өзүн шерик кылат дейт. Ким эгерде бирөөгө кайрымдуулук кылса, зекатын берсе, садагасын берсе, ошол өзүнө шерик болгон ошол. Анткени акыретке кеткен бул сенин шотуңа, сенин сооп шотуңа кетет. Тияка барганда ошонун жыргалын көрөсүң. Анан үчүнчүсү мураскорлор шерик дейт. Качан өлөрүңдү эч ким билбейт. Ушинтип кыйналып бир күнү бул дүйнөдөн кетесиң. Кеткенден кийин аркаңдан калгандар дүйнөнү талашып алат. Кеде ошол дүйнө үчүн бирин-бири соттогондор бар, бирин-бири өлтүргөндөр бар. Кудай бетин нары кылсын. Ошого айтат го, байлык жок боло турган нерсе дейт да, 3 жол менен жок болот дейт. Биринчи, же байлык өзү жок болот дейт. Же байлыкты топтогон адам өзү жок болот дейт. Эртең кечтер адам өлөт да. Же болбосо ошол байлык деп жүрүп топтогон жакшы амалдарың болот дейт. Ошого ушул күндөрү бир деген аябай үйрөнөлү да. Садага бергенди, зекет бергенди, марттык кылганды, беришендик кылганды үйрөнөлү. Анткени бир адам бар го, мен байып кеттим дейт. Кантип байып кеттим дегенде, жараткан менен жарыштым дейт. Жараткан мага берди, мен элге бердим дейт. Мен элге бердим, жараткан мага берди дейт. Анан мен көбүрөөк берейин деп чечтим, жараткан андан да көбүрөөк берди дейт. Акыры жараткан жеңип чыгып, мен бай болдум дейт. Ошон үчүнчү, чындап берели. Кыргызда бир сөз бар. Мартка намарт болгон эмес депчи. Ошого ушул күндөрү бир нерсени өзгөртөлү, чындап беришендикти үйрөнөлү. Адам эгерде беришен болсо, башына баракет келбейт дейт, жараткандын каары өчүрүлөт дейт, ден соолугу чың болот дейт, тилектери кабыл болот дейт. Анан ага бата бергендердин бата сөз кабыл болот дейт. Бирок эми көпчүлүгү азыр эми жакшылык кылып, ошону Facebook'ка жарыялап, бир аз туура эмес кылып атат. Башка бирөөлөр өрнөк алсын, башка бирөөлөр да ушул жолду кайталасын десе, бул жакшы нерсе. Бирок кээ бир адамдар болгон, кайрымдуулук кылганда атайын көзү көрбөгөн кишилерге берген. Анткени алар эч кимге айта албай түкүнчө берип кетти депчи. Бул бир. Же болбосо уктап аткан кишиге берип кеткен. Же болбосо уктап аткан кишинин жанына таштап кеткен. Же сүйлөй албай турган кишиге бергендер болгон. Же бирөө аркылуу такыр билгизбей бергендер болгон да. Анан кээ бир адамдар бар, сен жакшылык кылганда рахмат деп сага батасын берет. Азирети Айшене ушундай кылышкан. Бир жакшылык кылганда, садага бербегенде аркасынан сөзүн алдыртып укчу экен жакшылык кылган кишиничи. Ал эгерде бата берсе, үйүнө келгенде анын ордуна өзү да бата берип койчу. Анткени бата менен мен жакшылыгымдын жообун алып калбайм, мен жакшылыктын жообун акыретте алгым келет депчи. Ошон үчүн ушундай бир учур болуп атат, азыр абдан бир кайрымдуулукка муктаж учур болуп атат. Муктаждар канча көп, орусуктар канча көп, жетим жесирлер канча көп, кырсыкка учурап аткандар канча көп, азыркыдай согуш болуп аткан жерлер канча көп. Ошого аябай бир беришендик кылсак жакшы болот эле. Өзгөчө мына Баткен окуясынан кийин жылдыздай болуп жыйылалы, үркөрдөй болуп үйүлөлү.